саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен эки бизнести салыштырып кетели. Акыркы убакта менен көп сурашат, тармактык маркетинг кылсамбы же кадимки бизнес кылсамбы, кайсы бизнести баштасам деп суроо беришет. Негизги сиз кандай бизнес баштабаңыз, негизги дайым эки бизнестин бирөөнү тандасаңыз болот. Бул кадимки бизнес жана тармактык маркетинг. Кадимки бизнести баштаганда сизде көпчүлүк учурда мындай ой болот, сиз көпчүлүк учурда кадимки бизнестерди көрүп жүрөсүз. Ал эми тармактык маркетингден сиз алысыз да. Кадимки бизнести сиз ансыз деле жакшы билесиз, жакшы көрүп жүрөсүз да. Ал эми тармактык маркетингди сиз ичинен көрө элексиз. Ошол себептен сизге бул түшүнүксүз, кыйын бизнес болуп көрүнүшү. Негизинен мен эки бизнестен тең көрдүм. Эки бизнестин тең өзүнүн күчтүү жактары бар. Эки бизнесте тең акча тапса болот. Эки бизнесте тең ийгиликке жетсе болот. Эки бизнесте тең өзүнүн сонун мөөрөйү, өзүнүн сонун өзүрү бар. Анткени биз эки бизнестен тең ийгиликке жете алдык да. Бирок биз баштаганда тармактык маркетингден баштаганбыз. Кадимки бизнести баштайын деп жарым жылдан болбой калган, капитал, акча, ишти баштоо үчүн акча жок болуп калган, токтоп калган да. Акчага келип такала берген, акчага келип такала берген. Албетте кадимки бизнести мүмкүн болсо акча табып, сиз жакшы билген тармакта, ошол тармакта бизнес баштаган жакшы. Демек сиз кадимки бизнесте бизнес башташ үчүн биринчиден сизге тажрыйба керек, жана старт капитал керек, акча керек, Жана мүмкүн болсо бир бош ниша керек. Бош дегенибиз өтө көп конкуренция боло элек ниша керек, мүмкүн болсо. Жана ошол нишаны сиз жакшы билишиңиз керек, ушул нерселер керек болот. Анан көпчүлүк учурда мүмкүн болсо наставник керек. Тармактык маркетингде эмне керек? Тармактык маркетингде булардын эч кайсынысы кереги жок. Старт капитал кереги жок. Тажрыйба болсо жакшы, бирок бул сөзсүз эмес. Кадимки бизнесте тажрыйба сөзсүз. Тажрыйбаңызды жок баштасаңыз 90% учурда банкрот болосуз. Старт капитал менен, акча менен баштагандар тез убакытта жеткен болот. Жана тажрыйбасыз менен баштагандар тез убакытта жеткен болот. Тармактык маркетингде деле ошондой эле. Эки бизнестин салыштырып экөөсүн тең жактырдым, экөөсү тең сонун бизнес. Тармактык маркетингде эмнелер бар? Кадимки бизнесте эмнелер бар көрүп кетели. Албетте кадимки бизнести баштасаңыз, сиз бизнести жасап атканда бизнести кандай эмне жасашты сизге эч ким үйрөтпөйт, эгерде наставник жок болсо. Кийосаки өзүнүн китебинде бизнес мектеп деген китеп бар, школа бизнеса деген китеп бар. Ошол китептинде да жакшы түшүндүрүп берген. Жана ошондой эле мен бай адамдардын сырлары 1 жана 2 бөлүк видеолордо да айтып кеткен бул боюнча. Алар боюнча көп такалып отурбайын. Бирок кээ бир ключевой негизги моменттерин айтып кетсем, негизги моменттер бул кадимки бизнесте сиз чоң миллиондорду табам десеңиз, мүмкүн болсо сизге наставник керек. Же болбосо сиздин араңыздан күчтүү болушуңуз керек да. Жана кадимки бизнесте ошондой наставник табыш өтө кыйын деп айтат. Кийосаки өзү да айтат, өтө кыйын. Силер андай адамды табышыңар кыйын болот. Мага повезло, мен ушундай адам бар болуп калды. Сиздики жок болсо эмне кыласыз дейт. Ошол себептен сиз тармактык маркетингден баштаңыз деп ал да көп кеңеш берет. Мен да ошол кеңешти бермекмин, эгерде сиз тажрыйбаңыз жок болсо. Же бизнесте ийгиликке жетесиз, жетпейсиз билбесеңиз, мүмкүн болсо сиз тармактык маркетингден баштаңыз. Анткени ал жерде сиз наставник таба аласыз, жана наставниктер көп болот. Жана ал наставниктер сизди бизнеске үйрөтүүгө, сизди бизнестен ийгиликке жетүүңүздү кызыктар, жана сиз канчалык ийгиликтүү болсоңуз, ага да пайдасы жакшы болот. Ал эми кадимки бизнесте сиз ийгиликтүү болгонуңуздан сизди үйрөткөн наставниктен эч кандай пайда түшпөйт. Ошол себептен андай наставникти табыш өтө кыйын болот да. Кийинки дагы күчтүү жагы, тармактык маркетингдин күчтүү жагы бул тармактык маркетингди баштаганыңызда сиз эгерде колуңуздан келбей калса, сиз эч нерсе жоготпойсуз. Кадимки бизнесте көптөгөн акчаларыңызды жоготосуз. Эмнеге? Эмнеге дегенде кадимки бизнесте көпчүлүгүн башташ үчүн эме керек? Капитал керек болот. Текшериш үчүн кереги жок. Текшериш үчүн нөлдөн деле текшерсеңиз болот. Бул идея иштейби, иштебейби деп 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом менен текшерсеңиз болот. Идеянычы кичинекей чакан вариантта жасап кадимки бизнесте. Бирок башташ үчүн старт капитал керек. Тармактык маркетингде башташ үчүн, текшериш үчүн ал жерде эч нерсе керек жок. Жөн эле презентацияга барып, маалымат алып, продукциясын бир экөөнүн 500 сомдук, 100 сомдук продукциясын алып текшерип көрсөңүз болот да. Ал эми башташ үчүн кээ бир компанияларда 10 000, кээ бир компанияларда 20 000, биздин компанияда 2 000 менен баштаса болот, Мына ушундай же 1,5 менен баштаса болот. Тармактык маркетингде бизнести баштап тажрыйба алуу үчүн сизге эч нерсе кереги жок да. Такыр элечи. Ошондо да көпчүлүк учурда сиз ансыз деле алып жүргөн продукциялар, ансыз деле, мисалы үчүн биз иштешкен компанияда тиш паста ансыз деле алып атасыз, шампунь ансыз деле алып атасыз, идиш жуугуч каражаттарды ансыз деле алып атасыз. Ансыз деле алып жүргөн продукция менен баштап атасыз. Фокус болбой калса, ошол эле жоготконуңуз. Жана убакыт. Кадимки бизнесте болбой калса, убакыт да жоготуп атасыз, акча да жоготуп атасыз. Моралдык жактан да өтө катуу сынып атасыз. Неге дегенде карызга батып кетишиңиз мүмкүн, Ал эми тармактык маркетингде моралдык жактан болот нагрузка, көптөгөн адамдардан жок тугасыз, көптөгөн адамдардын мындай түшүнбөгөн мамилесин көп угасыз, көптөгөн адамдардан жок тугасыз, көптөгөн адамдардын түшүнбөгөнүн угасыз да. Кадимки бизнесте деле ошол нерсени угасыз кардарлардан. Анткени сиз чоң бизнес боло элек болгон үчүн сиз көп шарттарды кардарларыңызга жасап бере албайсыз. Ал жерде деле сатышты үйрөнүш керек болот. Анда эмнегедир тармактык маркетингде сатышты билиш керек деп ойлошот адамдар. Кадимки бизнесте да сатышты билиш керек. Мисалы үчүн биздин 2 сулуулук салонубуз бар. Ал жерде деле биз сатышты билишибиз керек. Біз сатышты білген үшін ғана өстік та, сатышты білбесек біз өсе албайбыз. Сатышты білген маселелерди көрүп жүрөбүз, сатышты билбей бизнес ачкандарды көрүп жүрөбүз, өспөй эле жүрүшөт да. Же өсүш өтө жай, өтө кеч болду. Тармактык маркетингге келип, сиз сатышты үйрөнүп алсаңыз болот, сизди үйрөтөт. Сабактар бар атайын. Кадимки бизнесте андай сабактар жок, бар болсо да акча төлөп анан үйрөнөсүз. Тармактык маркетингде ошол сабактарды сизге акысыз беришет да, көбүнчө наставниктер. Жана көптөгөн мааракелер болот, ошол мааракелер дагы көпчүлүк учурда компания көп бөлүгүн төлөп койгондуктан ошол мааракелер сизге ит арзан келет да.
ал мааракелерде сиздер өзүңүзгө окшогон эми умтулуп келаткан, умтулуп келип чоң ийгиликке жеткен адамдар менен тусовкада жүрөбүз, окружение болот да. Кадимки бизнесте андай окружениеге кириш кыйын көбүнчө. Алардын окружениесине кириш кымбат болуп калат да. Ушул жактары бар. Анан дагы мындай жери бар экен, биз кадимки бизнесте ийгиликтерге жеттик, бирок биз тез эле потолокко келдик, потолок. Биздин шаардан башка жака чыгаруу өтө кыйын болду. Көптөгөн проблемалар, көптөгөн чоң нерселерди чечиш керек. Тармактык маркетингде сиз бизнес баштап атып башка шаарларга чыксаңыз болот. Бирок баштап атып башка шаарларга чыгың деп айтпайм. Бирок ошондой чыксаңыз боло берет. Бир аз тажрыйба алгандан кийин чыгышыңыз оңой болот. Анткени дегенде сиздин шериктеш компанияңыз бар, ошол шериктеш компанияңыз көпчүлүк жерде өкүлчүлүктөрдү ачып койгон болот. Кадимки бизнесте өкүлчүлүктөр ачылган эми болбойт сиздин бизнесиңизде, ошол өкүлчүлүктөрдү өзүңүз ачасыз, өзүңүз товар жеткирип бересиз. Же өзүңүз ошол бизнесте эртеден кечке башка шаарга ачсаңыз ошол жерде жүрүшүңүз керек болот. Биздин сулук салонунда да ошол келип такалдык. Биз башка шаарга чыгарыш үчүн мен ошол жерде жашап жүрүшүм керек болду. Ошондой болот. Ал эми ошол эле учурда мен партнерлор аркылуу кылам. Партнерлор ошол шаарда бар да, ошолор аркылуу жасайм. Мен аларга кеде эле барып турам, партнерлор жасайт десеңиз. Партнерлордо өтө көп сизди кидат этиш үчүн көп соблазн болот да. Соблазн дебес, ошондой таштап коюш мүмкүн, ошондой мүмкүнчүлүктөр көп болот да. Тармактык маркетингде андай соблазн, андай мүмкүнчүлүктөр аз да, таштап коюш, сизди кидат этип коюшка мүмкүнчүлүктөр аз. Ошол себептен көп жактан коопсуз жана жаңы баштап аткан адамдар үчүн ыңгайлуу бизнес бул тармактык маркетинг. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, эптеп тармактык маркетингди мактап. Жок, бул объектив көрсөткүч. Кадимки бизнестен тармактык маркетингге келген ишкерлерди аябай көп көрүп жүрөбүз. Ошолордун бири Руслан Сейтимер аз менен эс алып жүрөт. Көптөгөн бизнестерди жасаган. Оптом обувьта кылган, пекарняда иштеткен, көптөгөн кийим кечелер менен да иш кылган, иши кылса оптом бизнесте кылган. Ошол адам ушул бизнеске келип өзүн таап отурат. Кадимки бизнесте иштегендерге инвестор болуп акча салбай алар жүгүрүп иштеп атышат. Пожалуйста, ушундай. Мен ошолордун бири мына биз 12 бизнеске жакындаштык. 12 бизнестин бир 8-9 бул кадимки бизнес болчу. Ал эми тармактык маркетинг бул 3-4 эле бизнес болчу. 3-4 бизнестен бирөө тандап алып ийгиликке жеттик. Кадимки бизнесте 8 бизнес бирөөнү тандап алып бирөөсүнөн ийгиликке жеттик да, көрдүңүз, То есть кадимки бизнесте көптөгөн бизнестерди текшерип көрүш керек болот да. И артка көп кетип калган учур көп болду. Тармактык маркетингде убакыттан гана артка кетип калдык, акчадан көп кетти. Артка кетсек көп болсо 5 миң, 10 миң артка кеттик. Кадимки бизнесте 500 миң, 200 миң, 800 миң деген сомдорго артка кеттик. Ошол себептен муну да ойлонуп көрүңүз. Видео жаккан болсо каналга катталабыз, лайктарды басабыз, жана коллегалар, таныштар, жакындар менен бөлүшүп койсоңуз болот.